Биз бала кезде деги эле эне ата улуу кишилер айтат. Эй, чынчыл бол. Калп айтпа. Бирөөнүн эмгегин жебе. Бирөөнүн ырыскысына кол салба. Ууру кылба дейт. Мына ошо менен биз чоңойдук. Азыр ушул азыркы Кудай, Кыргыздын Кудайы Жээнбековго жагыш үчүн тетирисинче болуш керек экен да. Кошоматчы болуш керек экен. Депутаттарындай. Калыс эмес, тетирисинче кылтылдап туруш керек экен. Ууру болуш керек экен. Коррупциянын символу болупчу. Анда балдарды биз кандай азыр тарбиялашыбыз керек. Мына өзү барып Арабияда жергесинде ушул студенттерге жоолугуш болду, ошол жерде жашагандарга жоолугуш болду. Институтка президентский стипендия берилиш болду. Ана ошондо айтып атат. Ушул жаштар силер биздин келечегибиздер. Мамлекетти башкарууга силердей адамдар керек дейт да. Антип айтпаш керек, тетирисинче айтыш керек болчу. Силер кошоматчы болсоңор жагасың, армага. Же ушул эгемендүүлүктү алгандан бери кошоматчылар гана жан сактайт, уурулар гана жан сактайт, алдамчылар, убада кылып иш аткара албагандар жан сактайт деп айтыш керек эле. Мына карасаңыз, анан эми азыр балдарды биз кантип тарбиялайбыз? Чындыкты сүйлөгөндөр куугунтукка урулса, чындыкты сүйлөгөндөр ишке орноша албаса, кошоматчы боло албаса, ал кыргыздын эч качан менталитетине келбеген сыпатка ээ болуш керек деп атат да.